Assalamu alaikum. Salamatsыздар достор. Кандайсыздар? Достор, биз мына Жалал Абадтын жаңы багындабыз, чаканада. Бул бардыгы менин досторум. Мына. Эми ушу досторум жөнүндө бир айтып өтсөм, бардыгы бир залда тренировка кылып, бир устазда ошол бардыгыбызга белгилүү болгон бул кысым багдагы ошол бокс залда тренировка кылган балдар бар. Таныгандар, мына Уланбай. Биз менен чогуу тренировка кылган, азыр эми мына 40га, 50ге чыгып калган досторго кандай сөздөрүңөр бар? Кичине бир сөз сүйлөп койсоңор. Мухтаржан Азимов, мастер спорта. Бизде мына каттамыз бар. Илхам ака биз аксакал мына ака. Кандайсыз ака? Тынчпы? Алхамдулилlah. Тилектериңиз барбы биз менен келе албаган бүгүнкү күнгө ушул досторубузга? Телевиз иншалlah эмне дейбиз? Бардыгыбыз чогулуш элек. Көйшө отура элек. Бири-бирибизге мындай интипакты, интибаалуу дегендей. İttifak oluşu bir dastur üstünde болот экен. Азыркы заманда аш үстүндө болот экен. Ошо аш экенибизде Аш үстүндө чогулуп берели бардыгыбызды. Баарыбызда иншалlah витаминчики, палванчики деген ушундай болот да. Чоң рахмат ака. Таанып алгандар ушу Илхам акам Акамбай, мастер спорта көпчүлүк тааныйт. Биз дагы ушул акелерди көрүп анан баштаганбыз. Мына Марат досум, кандай? Иштер жакшыбы? Манайлар. Сонма. Сизден Бекзат барыңарды мына өзү каналдагы подписчиктеримге тааныштырып коеюн. Мына Бекзат Исаев менен акам мына. Чоңдор экен ал ушулар эми аксакалдар деп коелу азырынча. Бекзат досум бир кичине эми катырат. Кичине келе алган досторго бир сүйлөп койсоң, тилектер. Белгилейм, кийин көдүрү силер экен. Дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Бүгүнкү мына бүгүн аш берип аткан досторубуз Бекзат менен Марат досубуз мына уюштуруп тур, чоң ыраазычылык билдиребиз. Балдар чогулту мына. Ай, öldüm. Реклама коеюн. Турабыз мына. Достор, барыңарга салам. Урманов ТВ каналына катталып коюңуздар. Ар дайым сиздер менен чогуу биргебиз. Жалал Абадтан, жаңы бактан достор менен. Достор, душмандын жашы болгондой, досту дагы жашы болбош керек. Ошого ар түрдүү жашта, ар түрдүү айылдардан, шаардардан чогулган спортчу досторубуз менен ушул жаңы бакта отурабыз. Görüşkönçü.